Канча тил билсең, ошончо дил билесиң дегендей, азыркы заманда көп тил билүү учурдун талабы. Мындан улам азыркы жаштар бир эмес бир нече чет тилдерди үйрөнүп келишет. Алардын бири Бекалы. Ал 10-класстын окуучусу. Кытай тилин 5 жылдан бери үйрөнүп келет. Кытай маданиятына кызыгып, каллиграфия илимине атайын жазылган. Кытай тилин окуп баштагандан кийин аябай иероглиф жазгандар оор болгондуктан мен Кытай тилин окуп аткан учурумда чарчаган убагымда өзүм бөлмөмө барып, жана каллиграфия менен алектенгенде мен өзүмдү аябай эс алгандай сезип калчумун. Анткени бул каллиграфия мага эс алууга аябай жардам берчү. Бул Айназик 3-курсунун студенти. Бала кезинен сүрөт тартканды жакшы көрөт. Кытай тилин үйрөнүп баштаганда эле Кытай живописине кызыкты. Ошондон улам хоббисин да улантып келет. Кичинекей кезимден эле ушу сүрөт тартканга аябай кызыкчумун. Бирок мектепте окуп жүргөндө убактым болбой, же мындай кызыгуу тарап кеткенге жакшы мен сүрөткө бара албай калдым да мындай тартканга. Бирок кийинчерээк бул жакка келгенде жакшы шарт түзүлдү мага. Бир эле Кытай тилин окубастан ошонун бир маданиятын да үйрөнүп кетүүгө. Каллиграфия Кытай маданиятынын байлыктарынын бири болуп эсептелет. Кытай тамгаларынын тарыхы байыркы доорлорго барып такалат. Айрым маалыматтар боюнча алар Шан династиясынын доорунда болгон. Кылымдар бою Кытай жазуусу бүткүл дүйнөгө Кытай каллиграфиясы катары белгилүү болгон жогорку деңгээлдеги искусствонун түрүнө айланды. Кытай каллиграфиясынын 6га жакын стили бар. Алардын ар бири белгилүү касиеттерге жана максаттарга ээ. Мисалы, Жаковен стилиндеги жазылган тамгаларды байыркы Кытай эли биринчи жолу колдонуп келишкен. Аларды археологдор таштарда жазылганын айтып келишет. Лишу стилиндеги иероглифтер расмий шрифт деп эсептелинет. Ал жалпак, тыкан жана такталган түзүлүшкө ээ. Чыгыш Хан династиясынын доорунда пайда болгон. Чжэнжу жазуусу ал мөөрлөр үчүн колдонулган иероглифтердин өнүгүшүнүн натыйжасында пайда болгон. Жазуу жагынан да, түзүлүшү жагынан да жөнөкөй. Анын контурлары 4 бурчтуураак. Ал эми Сишу стилиндеги жазылган иероглифтер курсив шрифти деп саналат. Шрифттин бул түрү жогорку көркөмдүк баалуулукка ээ. Адистердин айтымында каллиграфия адамдын сезимдерин, эстетикалык көз караштарын, адеп ахлактык сапаттарын, кулк мүнөзүн жеткирүүнүн каражаты катары кызмат кылат. Каллиграфия өнөрүн жакшы билген, баалагандар каллиграфия чеберинин чыгармачылыгын карап эле анын мүнөзүн, темпераментин, ал турсун коомдук турмуштагы өзгөрүүлөрдү айтып бере алат. Айдана Астамова, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.